Баарыңарга салам. Азыр бизди көрүп жаткан ар бириңерге жакшы маанай каалап, жылмайып коюуга чакырабыз. Анткени азыр көпчүлүгүбүз карантин учурунда дайымкыдай ээн эркиндикке ээ болбой, бир аз үйдө отуруп зеригип, эмне кылаарды билбей, ага кошумча аты жаман таажы вирусу тууралуу ар кандай маалыматтарды угуп, көрүп, окуй берип, маанай чөгүп, көбүрөөк жылмайганды да унутта калтырып койгон учурлар жок эмес. Карантин учурундагы убакытты туура пайдалануу үчүн кандай аракеттерди көрсөк болот? Алдыда тизмектеп беребиз. Биз менен бирге болуп туруңуз. Үй бүлө, жакындарга убакыт бөлүү мүмкүнчүлүгү. Карантин үй бүлө менен байланышты чыңап, ал тургай жакындан таанууга шарт түзүп берет. Кандайча? Мен баламды, ата-энемди кантип тааныбайын дешиңиз мүмкүн. Жаңылышасыз. Таануу менен жакындан таануунун айырмасы бар. Анткени буга чейин окуу, жумуш же башка нерселер менен алектенип жүрүп, жакындарга жетиштүү деңгээлде көңүл бурбай калгандарыбыз бар. Демек, бул убакытты бош отуруу катары эмес, үй бүлө менен өткөрүүгө бөлүнгөн убакыт деп кабыл алуубуз зарыл. Айтсак, буга чейин уул кызымдын мүнөзү түшүнүксүз болуп баратат. Же тескерисинче, ата-энем мага жакшы көңүл бурбайт деп айтып жүргөн балдар четтен чыгар эле. Адистер мындай түшүнбөстүктөрдүн баары баарлашуунун, байланыштын жоктугунан улам келип чыгаарын айтат. Жана карантин учурунда үйдөн чыгууга тыюу салынды. Муну балдарга тыюу салуу менен түшүндүрбөстөн креативдүү кадам жасоого чакырат. Мисалы, бүгүнкү күндү кандай өткөрөбүз деп пландарды түзүп, аны аткарса болот. Биргеликте кете окуу, ар кандай оюндарды уюштуруу, спорт менен алектенүү жана башка. Сонун кызыктуу оюндарды уюштуруп, балдарыңыз менен көбүрөөк убакыт өткөрүңүз. Бул уул кызыңызга кадимкидей кубаныч тартуулайт. Жыйнап тазалоо иштери. Үйдүн тазалыгы сөзсүз маанайга таасир этет. Ошол себептен баарынан да жыйнап тазалоого көңүл буруп, баштан аяк жакшылап үйүңүздү иреттеп чыгыңыз. Ал эми сизге жеңил болуш үчүн үй иреттөөдө өзгөчө ыкмаларды камтыган китеби менен дүйнөгө белгилүү болгон япон кызы Мари Кондонун эрежелерин сунуштамакмын. Медитация түрдүү көнүгүүлөр. Медитация бул чыгыш философиясында акылды ойлордон тазалоо деринет. Андыктан бул адамдын акылын биринин артынан бири келген дейди ойлордон, азгырыктардан, жалган элестерден арылтып, тазаланууга шарт түзөт. Медитация техникалары йога, тайцзи, айкидо өнөрүндө, ошондой эле ислам, христиан, буддизм диндеринде да кеңири колдонулат. Демек, мында өзүңүз менен өзүңүз сүйлөшүп, жан дүйнөңүздүн каалоосун угуп, балким жаратканга болгон ишенимиңизди бекемдөөгө шарт түзө аласыз. Ошондой эле ден соолукка пайдалуу түрдүү көнүгүүлөрдү жасаңыз. Бул сиздин каалооңузга жараша. Балким жакшы бир музыканын коштоосунда кыймылдайсыз. Ал эми кандай көнүгүүлөр пайдалуу деп турсаңыз, азыр интернеттен баарын таап алууга мүмкүн. Айтмакчы, бул аракеттерди жалгыз эмес, жалпы үй бүлө мүчөлөрү менен аткарсаңыз, эң сонун болот. Муну менен ата-эне катары сиз сергек жашоо образында балдарыңызга жакшы үлгү болуп бере аласыз. Көптөн бери бүтпөй жүргөн иштериңизди бүтүрүңүз. Буга чейин эртең жасайм, эмки жума жасайм же каникул учурунда ишке ашырам деп эмнелерди каалап, пландап, бирок жасабай жүрдүңүз эле. Мына ошолорду аткарууга сонун мүмкүнчүлүк түзүлүп турат. Мисалы, мырзалар качандан бери оңдолбой, жасалбай турган сантехникалык жумуштар, колдо жасоого ылайыктуу китеп, кийим, бут кийим текчелери жана башкалар. Ал эми аял заты, өзгөчө кыргыз аялдары сайма саюу, көрпө төшөктү жаңылап, каптоо сыяктуу жумуштарды бүтүрүп алса болот. Балким калемгерлер бир чыгарма баштап, бирок улантууга убакыт таппай жүргөндүр. Кайсы бирибиз илимий эмгек жазууга белсенгендирбиз. Айтор, жасайм деп жасай албай жүргөн иштерди бүтүрүүгө убакыт келди. Бекер жатпай билим алыңыз. Жогоруда үйдү, айлана чөйрөнү жыйнап, медитация жасап, ашыкча ойлордон бир аз да болсо арылып тазалана түштүк. Эми таза мээни билимге толтуралы. Ал эми билим алуунун булактары арбын. Эң эле биринчи баалуу булак бул китеп. Сизге кандай жанрдагы китептер жагат? Балким көркөм адабияттар, анын ичинде тарыхый чыгармалар, детектив же шыктандыруучу китептер. Көңүлүңүзгө жакканын тандап, китеп дүйнөсүнө кадам таштаңыз. Сиз үчүн окууга жеңил болгон, кызыктуу китептерден баштаңыз. А бирок бул сөздү китеп окууну каалап, бирок мойну жар бербей жүргөндөргө, деги эле көп убакыттан бери китеп кармай электерге айтып жатабыз. Ал эми китеп окууну жактырган, буга чейин анын даамын татып, дос болуп жүргөн адамдар албетте эң маанилүү деген китептерди окуй баштаса болот.
кыргыз адабиятындагы мыкты эң баалуу китептерден Айтматовдун классикалык чыгармаларынан тартып, Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч, Кел, Качкынбай Осмоналиевдин Көчмөндөр кагылышы, Ашым Жакыпбековдун Теңири Манас, Көчкөн Сактановдун Маркумдар үнү, ошондой эле Жусуп Баласагындын Куталчы билим, Исай Калашниковдун Каар заман чыгармаларын айтабыз. Деги эле дүйнөлүк адабияттан Эрнст Хемингуэй, Габриэль Маркес, Лев Толстой, Достоевский, Джек Лондон жана башка мыктылардын эмгектерин сунуштайбыз. Ал эми шыктандыруучу китептерден болсо, Паулонун Алхимик, Китами Масаонун Кылычсыз самурай, Хелдин Таңкы Акыттын сыйкыры, Брайан Трейси, Роберт Кийосаки, Жон Кехо жана жогоруда айткандай Мари Кондо жана башка авторлордун эмгектерин окусаңыз болот. Албетте, бул чыгармалардын айрымдары сиздин колуңузда жок болушу мүмкүн. Бирок азыр интернеттин заманы. Демек, колуңузга алып окууга мүмкүн болбогон дүйнө элине тараган чыгармаларды, бестселлер китептерди, ал эмес кыргыз тилиндеги мыкты чыгармаларды окууга же аудио вариантын угууга мүмкүнчүлүк бар. Айрым электрондук китептерди жөн эле автордук укук сакталбаган сайттардан, Google Play'дин китептер дүкөнү бөлүмүн тандап, ошол жактан же Flibusta сайтынан дээрлик көп китептерди таап, жүктөп алсаңыз болот. Ошол эле учурда YouTube каналдардан издесеңиз да көп китептердин аудио вариантын таба аласыз. Ал эми кыргызча китептерди, чыгармаларды кайдан таба алам деп турсаңыз, сиз үчүн пайдалуу кыргызча сайттарды сунуштап өтөлү. Биздин KG сайты. Бул сайттан сиз мыкты адабий китептерди, окуу куралдарды көчүрүп алууга, кыргызча аудио китептерди угууга мүмкүнчүлүк аласыз. Ошондой эле бул сайтта видео бөлүм да бар. Ал жактан мыкты тасмаларды, пайдалуу, кызыктуу предметтик видео сабактарды таба аласыз. Рухеш сайты. Рухеш менен дос болгон адамдар адабияттын керемет дүйнөсүнө аралашууга мүмкүнчүлүк алат. Анткени бул сайтта кыргыз адабиятынын эле эмес, дүйнөлүк адабияттын мыктыларынын чыгармалары, аңгемелери, ырлары жайгашкан. Сайтка баш багып, рубрикадан каалаган жанрдагы чыгарманы тандап окусаңыз болот. Баса кызыктуу кыргыз жана дүйнө элдеринин жомокторун карап, балдарыңызга окуп берсеңиз дагы эң жакшы. Окума KG. Бул дагы кыргыз тилиндеги электрондук китепкана. Бул жактан кыргыз тилиндеги ар кандай предметтик китептерди, илимий макалаларды, көркөм адабияттарды таба аласыз. LibKG ачык китепкана. Бул сайттан мектеп окуу куралдарын, китепканалардын архивинен сейрек кездешүүчү китептерди, диссертацияларды тапсаңыз болот. Бардык материалдардын электрондук түрүн жүктөп алууга да мүмкүн. Кийинки бир сайт Эл китеп. Бул сайт окурмандарга адабияттын бардык жанрындагы чыгармалар, маданият, өнөр, фольклор багыттагы жана башка эмгектерди тартуулайт. Дагы бир пайдалуу сайт Илим Элим KG. Бул жак өзгөчө окуучулар, студенттер, мугалимдер, окутуучулар үчүн эң керектүү булак. Мында окутуучулар ар кайсы темада видео сабактарды өтүшөт. Мисалы, адам укуктары, экономиканын негиздери, психология, түрдүү тилдерди үйрөнүү, информатика, кино дүйнөсү жана башка багыттагы пайдалуу сабактарды ала аласыз. Карантин учурундагы убакыт өткөрүүнүн жана эс алуунун дагы бир түрү кино көрүү. Ал үчүн сиз алгач мелодрама, драма, экшн айтор өзүңүзгө жаккан жанрды тандап алыңыз. Балким сизге сериал көргөн жагат. Бирок сериалга баш отуңуз менен кирип кетип, башка жумуштарды унутуп калбаңыз. Эң негизгиси, көргөн киноңуз сизге пайдалуу маалыматтарды берип, сабак тартуулагыдай болсун. Хобби. Мында жан дүйнөңүзгө жаккан нерсени таап, ошону менен алектениңиз. Балким сиз аял киши болсоңуз, кол өнөрчүлүк менен алектенип, кооз эмгектерди жаратасыз. Ал эми айрым мырзалар үчүн устачылык, техникалык каражаттарды оңдоо, эскиден жаңыны жаратуу иштери кызык чыгаар. Кимдир бирөөлөр ырдаганды, сүрөт тартканды, айтор чыгармачылыктын ар кыл тармагында алектенүүнү сүйөт. Же айымдар түрдүү маскаларды жасап сулуулугуна кам көрүүнү, кээ бирөөлөр түрлөп тамак жасаганды жактырат. Жана дагы гүл сүйгөн жандар бөлмө гүлдөрүнүн топурактарын алмаштырып, короо гүлдөрүнө кам көрсө болот. Деги эле жаңы өнөр үйрөнүүдөн дагы тажабаңыз. Айтор, бул убакыттар аралыгында сөзсүз хоббиңиз үчүн убакыт бөлүңүз. Бул сиздин жан дүйнөңүзгө рахат тартуулары талашсыз. Ал эми соңунда жан дүйнөгө эс алуу тартуулоонун төмөндөгү түрлөрүн да сунуштайбыз.
ыр сүйүүчүлөр интернеттен, авторлордун өздүк социалдык баракчасынан түрдүү поэзия саптарын укса болот. Ошондой эле жакшы көргөн ырчыларыңыздын концерттерин көрүңүз. Учурда социалдык желелер аркылуу түз эфирде жандуу үн менен үйдө отуруп эле күйөрмандарына концерт тартуулап жаткан таланттар дагы бар. Мына ардактуу достор, демек үйдө отуруунун да пайдалуу жактарын тизмектей берсек армын экен жана булар көптөгөн жакшылыктардын жолун ачып бере алат деп айта алабыз. Андыктан убактыбызды пайдалуу жана маңыздуу өткөрүү менен эртеңки күнү бул күндөрдү кубануу менен эстегидей бололу. Бул маалыматтар сизге жаккан болсо, башкалар менен бөлүшүп, каналга катталууну унутпаңыз.